Бул МЧСтин склад экен. Мына мо жыттанып сасып кетип тур. Биякчы мо. Аз келген эле жытталган жок да, ошоктон кегичип. Жок, мо жытты көрүп атасызбы? Мусордун жыты. Болгон 30 же 25 адам ортосу ошол адамга ылайыктуу алайлы. Аны барайлы. Айылда дүкөнчүлөр дүкөн берип койгон. Бир дагы бүгүнкү күндө тамак аш барбаптыр буларга. Таштайлы үн чыгып атат мына. Катып бул нандар кор болуп кетти. Бул жака келсе колду аркага алып акимге бар, айыл өкмөткө бар, кагаз алып ке, тигиге бар, буга бар деген убакыт жок да азыр. Мындай акыбал жок да. Эки мектеп, садик, анан үйлөрдө бар. Таанышы барлар ток отурат, таанышы жоктор ачык отурат, ачыгын айтайын. Эки адамга бир нан деп эсептеп бөлүп бергенбиз. Картошка 300 граммдан тийгенчи. Ал ошол күндө жарымыга да жеткен эмес. Андан кийин ошол менен өкмөт арадан жок. Ар жерден келип атат. Кечеде келген дагы вообще аз көлөмдө. Өтө аз. Азыр мен сизге көрсөтүп коеюн. Мына жаштар менен мен группамды көрсөтүп коеюн. Бизде буяктан барбагандан биз өзүбүз жаштар менен акча жыйып продукт алган. Жок, сиз жардам кетти десеңиз, бул кишилер жардам барбады десе ким калпчы? Маселе мындай. Бишкектен адамдар жардам берип атат. Буга күлбөңүз, азыр күлө турган акыбал эмес. Сумдагы балдар акча чогултуп, ошол дронго деп 10 000 доллар дронго берилип атат. Военный самолет менен кетти. Биякта не могут найти. Эл силерге ишенип берип атса, анан силер каяка кеткендигин билбесиңер. Жетекчилер кол коюп, анан ошолордун астынан өтүп, анан ала уруксат бергенден кийин анан элге бергенди токтотуп эле элден келген элге жөнөкөйлөштүрүп койбойсуңарбы ошол жардамды? Сиздин айтканыңызды мен жазып алдым. Мен эртең менен ушул маселени биринчиден баштайм. Сиз өтө туура айтып атасыз. Бардыгы жеңилдетилген тартипте эле кылбайсыздарбы? Элдерден келип жаткан жардамды элдерге жеңилдетип бербейсиздерби депчи. Өзү негизи башкаруу системасы да өтө жөнөкөй болуш керек да. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз Баткен шаарына келдик. Мына өзүңүздөр көргөндөй биздин ушул Бишкек шаарынан тамак аш азыктары аскерлерге карата жардамдар алып келдик. Аманатыңыздарды бир автоунаа менен кийинкиси Бишкек шаарында бүгүнкү күндө дагы ушул топтолуп атат. Урматтуу көрөрмандар, бул жерге келгенде эле ушул ар өткөн бери өткөн кишилерден суроо салганда биринчи кезекте ушул тамак аштан кыйынчылыктар жаралып жатыптыр. Бул жагдай аскерлерде да болуп атыптыр да, өкүнүчтүүсү. Биз азыр урматтуу көрөрмандар, бул Баткен шаары толук эвакуацияланган, бирок айрым үй бүлөлөр бул жакта дале болсо жашап келатат экен. Азыр биз сиздер ушул Бишкектен жиберип тамак ашынан колуңуздарда болгон бир мындай мүмкүнчүлүктөрдүн баарысын ушул Баткенге деп жиберип атасыздар. Бирок бул Баткенде бүгүнкү күндө бул нерсе кандай таратылып атат? Сиздер берген азык-түлүктү ушул тийиштүү мамлекеттин өкүлдөрү кайсы жака жумшап атат? Эмне үчүн бул жакта айрым айылдын тургундары да бизге келип даттанды. Тамак аштан бир дагы бүгүнкү күндө келбептир. Биз Баткендеги акыбалды бүгүн толук сиздерге мындай ачык айкын көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Баткен шаарында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде оң жагында губернатордун кеңсеси турат. Бул жагында ушундай палаткаларды тигип коюптур. Азыр биз көрөлү, бул жакта акысыз ысык тамак деп жазып уюштуруп коюптур. Күнүнө канча киши келип тамак ичип атат? Болжолду 450-500 адам келип тамак ичип кетти да. Бүгүнбү? Качан ачылды байке бул жак? Эртеңден
Saat 7:30'da tamam pişiramiz. Assalamu alaikum. Qandaysыздар aka? Жақсылар? Жақсы. Өзіңіздер қандайсыздар? Құдайға шүкір. Жақсы істеп отырсыздарбы? Сатасыз. Қайсы тармақтан ба aka? Емшесіз біз. Атым Ұлықбек менікі. Мен атым Жанарбек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бұл жақта сіз жетектейсіз бе? Баа, товарлар, тамак. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, а? Қанша киши келип атат ба aka? Бүгүн 500ге жакын адам. Бұл қандай? Шаардыктардын баарына элеби же кандай мындай? Бул ошо азыр баа көп жерлерде тамак аш пышыруучу жерлер жабык болгонуна байланыштуу мындерде элдерге ким кайсы учур болбосун келбесин бардыгына тегиз тамак берип атабыз. Қанша объемду жасалып атат? Биз ошо баа биздин өзүбүз жана талаа ашканасы деп коет Пайлоев көкүнө. Ошол ошо менен эле 200-300 адамга чейин тамак берет. Жакшы элеби? Жакшы буюрса. Жакшы буюрса. Жакшы кызмат кылып атасыздар ба aka? Рахмат. Бүт жагынан жардам берилип атат бизге. Жакшы. Сиздердин негизги чоң складыңыздар каякта жана жардамдар бөлүнүп аткан жак? Ал жак биз Оштан келгенбиз, бул жакта жакшы түшүнбөйбүз. Биз Чоңтал айылынын имамы. Бая жолукко. Чоң тала? Чоңтал айылынын имамы. Тамак аш жакшы эле. Бирок эми дүкөндөрдүн ээлери жакшы алар азыр ушундай кырдаалда дүкөндү ачып берди бизгечи. Ушуну алып суусундуктарды алып жокерлерге бере эле деди. Бирок дүкөндөрдүн тоноту бүттүк да мында түгөндү. Эми бияктан келген жардамдардан эми бир аз алып барайык деп келелек бизге өкмөт тараптан жактан дагы. Эмне болду? Жардам келбей атабы сиздерге? Жардам заявка керек экен бир аз. Ошо заявканы эми азыр кеч кирип калды, заявка алайык десек. Ошого бүгүнкү күнгө чейин заявка ала элек эдик. Өзүбүз кичине кемчилик кетирип калдык да, заявка албай башка иштермен менен болуп калдык дагы. Өкмөт заявка берсе, анан бияктан бизге берет экен жардамды. Заявканы биз өзүбүз кечиктирип койдук. Өзүбүз жетишпей калдыктан анан жолдо келе сиздер жолтуруп калдык. Бизге чем өкмөт тараптан алган караганда сиздерден алган мындай оңоюраак. Азыр биз менен жүрүңүздөр, буюрса ошол жерден алып беребиз. Болду, келиштик. Алла разы болсун. Машинаңыздар бар да? Портерибиз бар. Ал жерде канча киши бар азыр? Ал жерде бүгүнкү күндө азыр шу тапта 30дан ашык адам бар. 50ге чейин жетет. 50ге чейин? Что эркектер эле келип атат. Эми карап Качып кетти да кеч-кеч. Онча-ончасы. Жокерлерге Мындай тамак аштар сиздерде эле жетпей атабы же башка жактарга мындай колон келип атпайбы Бишкектен? Оштон. Келип атат, бирок бизге олар жете элек. Ошого биринчи жолу эми жол. Сиз каякта? Бизден ошол Чоңтала. Анда азыр барып сиздер менен жеринен да көргөнгө аракет кылалы да. Галас ойлор келип атат телефонданчы. Что то ана помощь келип атат, жетпей жатат. Дашы өздөрү мына фото алып коет экен дагы. Элдерге монто эле таркатып коет экен да, өзгө керектүүнү алат экен да. Өзүнүкүн ото кичине берип коюп. Ким кылып атат шону? Знаю, ото галас ойлор бар. В общем, ото галас ойлор бар да. МЧСтин склады бар экен, о жердечи. Ошого барып, ошол начальниктер менен сүйлөшкүлө деп атат. Азыр бир ошол МЧС кийимчен. Эми бул помощь бизди элден келип атат да, кыргыз элибизденчи. Ошону элге эле таркатып бериш керек да болгон. МЧСке бар, атаңа бар, атаң энеңе бар эмес да бул. Бюрократияны токтотуп, мындай кагаз токтотуп. Заявка алып кел, наркот алып кел, мына нас кел деген. Бербейт. Болгон нерсе да бул. Мисалы үчүн эл берип атат да, өкмөт берсе го мейли. Мен азыр сурадым ошол. Ушундай кырдаалда бир аз жеңилдетип берсе деген, ушундай кырдаалда ар нерсени бизди оракылар Азыр жол жобосун сурайлы. Баралы. Эми кандай жолу? Например. Эми угалы да, аларды угалы. Кандай дейт экен, Элден келип атат го. Тамак ашты мындай кылсаңыздар болот экен, мына. Келсеңиз. Бул жак азыр МЧСтин өкүлү экен, бул жерге жаңы ачылыптыр. Мына бүгүн ачылыптыр. Мындан кийин бардык тамак аш менен камсызда берет экен булар. Идиш аягыңыздар менен келсеңиздер, сиздерчи. Бересиздер да? Беребиз. Анан бияка келип жесеңиздер да болот экен. Анан алып кетсеңиздер да болот. Бизде 18 километрде биздин айыл бул жактанчы. Ошол жакта өзүдө кеңир условия бар жок, өзүнүн айылы. 18 километрден келип кетиш дагы бар, Ошол жагы бар. Ошого өзү ордунда ушир беришибиз керек. Минутка бар ошол жерде. Неме айыл өкмөттүн конторасынын алдында. Частный минутка. Ошол жерде эгеси, ошол жерде кылып берип атат. Рахмат ошол кишиге хамчы. Продукттан берселер, кылып берип атат. Ошондой да. Эми мындай кандай болот атат? Сиз эми айыл башчы окшойсуз, Биз имам айыл. айыл имам. Акыбал кандай болот атат бул жакта азыр? Акыбал азыр дагы эле курч менен өзөдөйт. Себеби Күнүгө чыгарып атат. бизде ошол жакта күч структуралар айтат, ошол жактан техникаларын алып чыгып кетелек.
дагы эле мындай толук үй бүлө бала чакаңарды алып келбей тургула, кече снаряддар атылган, көбү жарылбай калган. Ошолор биз кичине ограждение кылып тосуп койгонбуз колубуздан келиши. Эми биз саперлор күтүп атабыз. Саперлор келсе, саперлор келип оны зыянсыздандырса, анан биздин бала чакаларды анан келишке, анан жол ачылышы мүмкүн. Айылдарга кире албай аткан турбайбы азыр, да? Айылдарга жок. Азыр бата ким жок? Азыр түнү басыш кооптуу. Ошо күндүзү барабыз, түнү ар бир коргондо көп адам жок. Биздин акыбал сураган адам. Мектебибиз бар эле, былтыр кышта өрттөнгөн, анан Артем Новиковдун убагында ошол примерно ошондо жаңы түптөлгөн бир көпүз. Ошону именно ошого урду да тажиктер. Ошо мектеп, жаңы түшкөн мектеп кайта эле эме болуп калды, зыянга учурады. Эми негизи көйгөйдүн баарын эл билет. Ооба. Анан көйгөйдүн чечимин да эл билет да. Ошону мындай биздин чиновниктер элден сурап эле мындай чечсе болобу? Кантип чечиш керек бул нерсени эми? Кайсы маселе мына скандал бу? Азыркы эми ушул акыбал качан жөнгө салынат? Не кылса чечилет? Эми болгон бүткөнү эми Билбейм, бул жерде бир өтө терең саясат бар. Себеби биздин айылда чоң сай бар, сай бөлүп турат. Мурдатан эле мындай талаш жер жок. Делимитация, демаркация маселе бизде ончо эле чукур эмес. Бизде ушул 30 жылдан бери бизде бир жолда катылып эле ушундай уруш, баягындай атышуу. Бирок бүгүн именно биринчи жолу болду да бизде. Биринчи жол болгондон биздин өкмөт дагы бардыгы шашып калды баягындай. Күткөн эмеспиз да, биз дагы күткөн эмес. Эртең менен турсак эле уже даң-дуң башталды, анан биз дагы эч нерсе албай эле бардыгын жөнөттүк. Анан айылда калды. Бул чөндөгүндөгү Жок, паспорт, булар эме? Не булар? Паспорттарды алып алганмын. Эми кокус эме болсок, бул өзүмдүн немелеримде, балдарымдын метрикеси, өзүмдүн жарандык паспорт. Эң керектүү нерселерди алыпсыз да? Эң керектүү ушул экен. Эң керектүү ушул. Калгандарыны эми ал жагы Кудайга тапшырдыңыздар. Тапшырдык, ооба. Ошондой бардыгы. Барыңыздар ушундай чөнтөктөрүңүздөргө салып алгансыздарбы? Биз коюп койгонбуз местогачы, что удобно болсун деп элечи, алып кеткени. Азыр биз просто жардамга муктаж. Ушундай малдарындан жайлашкан усбет этпеди, биз малдардан суу барып, анан тамак солдаттардан суу берип, кыскасы ошол жерде колубуздан келсе кызмат кылып атабыз. Солдаттар билбейт да, узактан келген биздин айыл каршы жак Тажикстан билбейт. Озголорго биз көз болуп беребиз, бул жака этпөө, бул жак опасный, бул жак мындай деп, ошолор менен чогуу болуп, онусуга жаш мындай курч балдар 20-22 жаштагы балдар, олорго дем берип, күч берип ичине турабыз. Өкмөт келди. Мына биздин өкмөтүбүз болот, ушул айыл өкмөтүбүз. Айыл өкмөт şu kişi. Айыл өкмөт киши, ооба. Командир, ассаламу алейкум. Кол шилтебеңиз андай. Кол шилтебеңиз дейм. Кол шилтебеңиз? Жок, тамак аш келди, ошону тосуп алып. Атым Улукбек бекең. Ошентип берип, мен жакшы тааныйм, Улукбек, кандайсыңар? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Кызмат кылып атат экенсиздер мындай, эми көрүп атабыз, билип атабыз. Сиздерге мындай претензия деле жок мындай. Анан элиңизде кандай болуп атат? Тамак аш жетпей атат деп атат. Жок, жетип атат. Жардамда келбей атат деп атат. Мына азыр жардамды алдым, жөнөттүм, кечеде алганмын, бүгүн дагы алдым. Азыр даяр тамактарды пиширип элиме рахмат. Аты жөнүңүз кандай эле? Сейит Эркебаев. Кыргызстанда кыргыз милдети болгон жаранын бардыгы колунан келиши жардам берип атат. Өтө ыраазымын. Эми ошону айыл өкмөт складтарына же МЧС складтарына кылбай элеби? МЧС складтарды түшүрүп атабыз. Эл көрбөйсүздөр, жетпей атыптыр бул жака. Элден барып сурап көрүңүздөр. Ким? Айтып атпайбы? Мына Биз заявканы албай калыппыз, заявка. Бул жакта заявка талап кылат экен өкмөттөн. Эми азыр иш Ошону сиз кылышыңыз керек. Заявка берилген. Заявка берилген. Маселе мындай. Эмне үчүн элге мындай жетпей атат? Ким айтат ошону жетпей жатат деп? Эл айтып атат да. Не знаю, мына берип кетип атат ошо. Онда болуп турсаңыздар жетпешүү эле поведениеде турасызбы мындай? Жакшынакай иштеңиз да, азыр сиз бул жакта жооптуу кишисиз. Бул жерде эмне маселе болуп атат? Маселе мындай. Бишкектен адамдар жардам берип атат. Буга күлбөңүз, азыр күлө турган акыбал эмес. Силер өзүңөр кызыктуу. Жок, мындай да байке, сиздин мындай мамлекеттик кишине. Жок, токтоп турсаңар, жетпей жатат деп кайсы жерге жетпей жатат? Мен айтып берем азыр. Тизме кылып. Сиз мындай вице-мэр болсоңуз, кандай кыласыз? Бул жакка кайсы айылдан? Биз Чоң Тала айылы. Чоң Таланы карабайм, мен шаарга вице-мэрмин. Бизге Чоң Тала районго баргыла. Райондун скалатыгабы? Жок, район администрацияга дейм, ошол жерде бар. Обл администрацияда. Бизге бул жакта жетекчи ким? Ошону чакырып берип коюңузчу. Бизде жетекчи жок азыр. Областта отурушат. Мындай да, силерди Бишкектен адамдар жардам берип, менин жардамым элге жетип атабы деп турат да. Анан колду аркага алып монтип, тияка баргыла, анан буяка баргыла, анан кагаз чагып келгиле, анан кол коюп берсин, анан мынтсин деген убакыт жок азыр силерде. Мындай
Сиз вице-мэр болсоңуз, мына адамдар келип атат. Жок, мен айтып атам, мен шаарга жооп берем деп. А Селевский район бул. Бул космостон келген киши эмес да. Токтоп турсаң, район бар, шаар бар, бөлүнгөн да өкөм. Бар сен шаарга, районго барып арызданғын. Мындай да. Бул МЧСтин склад экен. Бул жердин жетекчисин бизге чакырып берип койгула. Бул адамдарды көздөштүрөлү. Адамдарга жетип атабы, биз ошол кишинен маалымат алгыбыз келип атат да. Бул кишилер билбейт да. Булар бөлүштүргүч гана. Бизге ким бар? Бул жерде куратор барбы, жетекчи? Куратор, жетекчилер азыр чогулушта. Просто булар кимге кайрылды, ошону эле билели. Анда силер акимге барып. Мен мындай кылдым. Азыр айыл өкмөтүңөр менен жолуктум. Не дейт? Сурадым, айыл өкмөт өзүнүн айылында канча адам жашап аткандыгын бул кишилерди билбейт экен. Биздин айылда эч ким жок деп атат. Көрсө бул кишилер 50 киши бүгүн 20да үй бүлө аскерлерди багып, аскерлерге жардам берип атыптыр. Биз эвакуация болду, биз биринчи акимге кайрылганда, ошол азыр эме Баткен району бөлүндү. Биз бужумда мектепке бөлүп бергенбиз. Ошол именно ошол жерге бардык, ошол жерге барсак, заявканы алып келе деди. Заявка жок болсо бербейбиз деди. Эми заявка письменный экен. Письменный болсун, иш убакыты бүтү. Заявка болбосо көрүнгөндөр алып кетип калышы. Азыр Бишкектен келгенин баары ошол жерге келип атабы? Жетпей атабы адамдарга. Кимге жет? Ким кайрылса? Райондорго ушул жерге. Мына кайрылып кишилер келип атпайбы? Жок, булар биз азыр биринчи жолу көрүшүбүз. Биз районго бардык, биринчи бужумга бардык. Кайсы заявканы берсе ошону негизи. Хорошо сүйлөшкөн, алар киргизели машиналарды. Каяктан келди булар? Нокаттар. Мына урматтуу көрөрмандар. Мындай кылалы. Акыбалды көрүп атасыңар. Урматтуу азыр токсонсат. Урматтуу Баткен облусунун жетекчиси губернатор мырза. Сиз ушул акыбалды эмнеге ушундай кишилерди коюп карап отурасыңар? Азыр акыбал чындыгында оор экен бул жакта. Адамдар күнүмдүк жашоо үчүн күрөшүп атат да. Анан бул жака келсе колду аркага алып акимге бар, айыл өкмөткө бар, кагаз алып ке, тигиге бар, буга бар деген убакыт жок да азыр. Мындай акыбал жок да. Сөзсүз бирөөдү мен эчтегенен качкан адам. Бирөөсү не болду? Маселе не болуп атат азыр? Жок, мына бул жакта жашайт экен, мына паспорттары, көлүктөрү. Ошол айыл өкмөт тургун экен мына. Сен бул жерге келдиңби? Жок, мен ошону айтып атам да. Анан районго бардык, райондон айтты, өкмөтүң заявка берсин, анан беребиз деди. Көрүнгөнгө берсе Улукбек. Түшүн, азыр башаламан. Көрүнгөн эмес, бул Баткендин элине бергиле жетет. Бишкектен баштап чет мамлекеттен берип атат жардам. Келбесе болбойт анда. Списка менен болбосо болбойт. Мына список түзгүлө, азыр акт түзгүлө. Акт түзгүлө. Айыл өкмөткө берсин, айыл өкмөтүн чакыр. Азыр маселе? Мен таң калып атам да, мындай түшүнүп жетишпей атам. Неге акт болуп атат деген эле суроо да сизге. Неге акт менен? Эми андай болбосо башаламан башталат. Азыр силерчи байке, мына жактан биз көрсөтүүнү чыгарабыз. Бишкектеги башка чет элдеги адамдар силерге абдан наалат айтат, моундай кылсаңар. Силер экстремный, азыр адамдар келдиби, бергиле. Ким ачка арыз жаздырып эле бере бергиле, аны эмне кыласыңар? Бизде көп да адам жок. Болгон 30 же 25 адам ортосу. Ошол адамга ылайыктуу айры. Аны бар айылда дүкөнчүлөр дүкөн берип койгон. Бир дагы бүгүнкү күндө тамак аш барбаптыр буларга. Бир дагы жардам барбаптыр буларга. Бир айылга. Ушулардын айылына мектебине бомба жанагындай снаряддар түшүптүр, ок атыптыр. Өтө кооптуу абал болуптур. Жардамдар келди, ыктыярдуу түрдө элдер тараптан келди. Бирок өкмөт тараптан биз эми заявканы алып эми келдик. Мына бул администрациянын, Баткен облусунун администрациясынын координациясы деп баа берсек болот экен да. Биз бир тараптуу жыйынтыкка жетишип. Мына эки тараптуу силерден сурап атабыз. Силерге келдик, суроо берип атабыз. Суроо берсек силер кайра акимге баргыла, кайра айыл өкмөткө баргыла. Бул жерден түшкөн заявка негизи чыгып атат бардык жерге. Мисалы үчүн азыр биринчи жолу Кудайга шүгүр, Кыргызстанда абдан көп жакшы жардам берип атат Баткенге. Бергиле элге. Азыр акт түзгүлө, арыз жаздыргыла, монча киши кол коюп берсин, өзүнүн айылына алып кетсин. Ачка отурсун берем силердин айыл өкмөтүңүз. Заявкасы мындайда Улукбек, бир нерсени түшүнгүлө. Мен түшүнбөм. Мына ушул кишилер, мына түшүрбөстөн өзү жеткизип беребиз. Эгер сиздер уруксат бериңиздер, жөнөтүп, баттоого киргизип коюңуздар, ошо эртең сиздерден сурайт. Мисалы районуңузда келиңиз, азыр мында кылалы. Жаздырып койгуңуздар. Мына. Жолдош, сиз ким эле? Эң эле мындай сиз жакшы мындай сүйлөшкөнгө жакшы эме кылып атасыз, мүмкүнчүлүк берип атасыз. Мындай бул жакта кишини угайын деген да жок экен теги вице-мэриңер. Жок. Мындай маселе, мындай. Мындай кылалы азыр. Бул жакта көрөрмандар көрүп атат. Бул кишилер мына тирүү алдыңарда турат. Айыл өкмөтүнүн жашоочулары экен. Айыл өкмөтүңөр ал өзүнүн жумушу менен жүрөт экен. Арыз жазсын аз булар. Кол коюп берсин кишилер акт менен. Бүгүнкү число менен бүгүнкү жардам
бүгүнкү жашоого ылайыктуу нерсени алып кетсин азыр буяктан. Жок дегенде тамак аш бергиле буларга. Мисалы үчүн бул жерге келдиңер мисалы үчүн. Жок, биз помощь алып келдик. Алып келчүлөр. Я мына балдарды булар бизге мисалы үчүн кайрылуу эч ким болгон жок. Мына бул кишилер монтип чиновниктер ушяктан катып атып складтан чыгарбай атып сүрсүтүп башка кыласыңар дейм. Берсин да элге берсин. Жок, элге берсин, элге бербейт эмес, берсин. Просто ошондойчо ызычуу болуп кетти да. Көрөлүчү азыр кандай жардам келип атат көрсөтө аласыңарбы? Складдын ичиге органдар уруксат берсе гана өздөрү бул особый объект азыр мунун ичиге көрүнгөн киргенге мүмкүн эмес. Элдин жардамы каяка кетип аткандыгын бир көрсөтүп койсок болобу? Эми элдин жардамы вице-мэр мына чоң экен, ушакта эң эле чоңу сиз экенсиз азыр. Эл Бишкектен, республикадан, дүйнөдөн жиберген жардамдарын кандай келип атат? Кантип жайгаштырдыңыздар? Келип атат. Жок, келип атат. Бул жака регистрация болуп тур, бул жерден заявка менен бергендерди чыгып кетип атат. Менин маалыматым менен. Жок, сиз көрсөтүп бере аласызбы? Мен көрсөтө албайм. Бул жерде азыр жардамдар каяка кетип атат? Биз таң калып атабыз аны. Эми администрациялар, айыл өкмөттөр өздөрү берили, заявкасын берет, мынча кап деп. Ошонун артынан бар кетип атышат бар жерге. Продукта барга жетет. Жетет, барына барып атат. Жетпейт. Эми бир-эки ай жетпесе, 2 күндөн бери ташып атабыз. Бозадырда бир үйдө 100дөн 200ге чейин багып аткан үй бүлөлөр бар экен. Түнү менен таң аткыча чейин биз ар бир үйүнө бөлүп ташып кергенбиз. Мына жерге келгенде түшүрбөй кетип калганбыз. Азыр да ушул жерге келдик. Азыр түшүрбөй эле. Тыгылып атат да бизде. Эми зачем регистрация элге жеткизсе, өздөрү элдер билет да кимге жеткизет. Жогору жактагылар айтыш керек да. Без регистрация бергиле деп. Анда былтыргыдай башка регистрация кылыңыздар, чыгарып өздөрү таратышсын. Жетип атабы азыр элге? Азыр жетпеген жерлер көп экен. Ошондо болот го. Баткен центринде активисттер дагы бар азыр. Апаргандар болсо айтсын. Ушул жерден келип туруп, түшүп туруп бизге апаргандар болсо айтсын. Бир лабы барган. Ошону ол вообще 100 граммдан тийген бизгечи. Эмнеге жеткизбей атасыңар? Мына кара булакка вице-мэр мырза. Мен айтып атам, мен шаарды билем. Шаардын территориясы бар. Район территориясы. Бул мага карабайт, короче. Бул Өзбекстанга, Тажикстанга карайт эле деп койгулан да. Канадага ким жооп берет бу жакта? Жетекчиңер барбы? Мен барсымбы деген келген 5 килограммдан тарап. Мага бизге карай турган кишини чакырып бере аласызбы сиз? Сурагылайм да. Ким азыр бул жакта? Бизге бүгүнкү аз кирет, аз чыгып атат, мына чакырдык. Жетекчисин айтты. Endi azıroq saydan bir kampir keldi 90da. Hadi. Komanda. Yok, men bu yoqda qarayim, biroq siz shtabdan borib ruxsat olib keldingiz. Shtabda boshchilar bor. Sizde bu yoqqa kelүүгө ruxsat berem desa, biz Siz azыр доклад бериңиз, эми бизди аякка чуркатып, bu yoqqa чуркатып, биз Баткенди билбейт экенбиз биринчиден. Экинчиден ат жөнүңүз ким бекен? Менин атым Улукбек. Билемиз. Сиздеки? Медер. Бул жакта кураторбу, же сиз кимсиз? Жок, bu yoqda ошол келген гуманитардык жардамдарды кабыл алып, анан жарандарга администрация айыл өкмөттөр менен иштеп, ошол таркатып атабыз да. Силер мындай процедура боюнча силер адамдар менен иштебейсиңер, аким, айыл өкмөт, губернаторлор менен иштейсиңерби? Айыл өкмөттөр адамдарды айыл өкмөтүңөр ал бирди сүйлөп, кайра бирди сүйлөп кетип, ушундай акыбалдары бар экен азыр. Азыр мен мындай кылалы. Сиз атыңыз ким дедиңиз? Медер байке, мына. Бул жактан жарандар келди. Канадагы. Кана шериктериңиз? Азыр биз гумканы келсеңиздер байке. Бул алалык азыр. Азыр 1 минут. Бул камерага бизге эме кылып коюңуздар. Бул байкелер азыр келди. Кайсы Чоң Талаа айылынан. Чоң Талаага бүгүн 50ге жакын киши бар экен. Бир да жардам барып атыр ал жакка. Кайсыл айыл 4 айыл өкмөтү. Силер келсе, бар администрацияга, акимге, айыл өкмөтүнө. Баткен районго администрация президентадан келген 2 фура барбадыбы? 2 фура. Бизге жетелек, бизде бежинстар жок, бардык эвакуация болгон, бирок актыярчылар калган. Биз калганбыз, башынан бери калганбыз. Бир 20-30 солдаттар менен кошобуз. Бирок кирелек. Айыл өкмөтүнөргө представитель ким бар? Айыл өкмөтү. Анда мындай экен, анда
Айыл өкмөтүңөр анда складына жийип атабы же бирөөгө берип атабы? Зачем сразу мондай? Жок, сиз жардам кетти десеңиз, бул кишилер жардам барбады десе ким калпчы? Айыл өкмөттө азыр бүт айыл өкмөттөгүлөр дагы таратып бардыгына берип атат. Аны эми зачем мондай ызычуу кылбайлы? Азыр мындай кылалы. Мондай кылалы азыр. Командир, мындай кылалы. Мына. 1 мүнөт. Мына кишилер келди. Силер буякта адамдар өздөрү келди. Эме кылып койгонсуздар, бир эле сураныч. Бул кишилердин аты жөнүн жаздырып, арыз жаздырып, ошол арыздын негизинде бүгүнкү жашоого ылайыктуу бир нерсе бериңиздер буларга. Берилип атат, элдин баарына берилип атпайбы? Бериңиздерби? Бериңиздер азыр. Ошондой кылыңыздар. Азыр башынан айдап келиңиздер анда. Кой туруңуз. Жакта да тартип бар. Тартипти сактайлы. Азыр тартип кандай? Акимге барыш керекпи? Мына Баткен районунун администрациясынын өкүлү бар. Өкүл келет. Ал өкүлүңөр өлүп калдыбы? Кандай? Элге жетпей атпайбы? Биз барго? Биз таксыр. Эми мындай, кичине мындай. Биз конструктивдүү жакшынакай жооп бериңиздер да. Уже болду. Эми сиз да кыйкырбаңыз, сиз түшүнөсүз барын. Берип. Опа. Азыр мындай кылалы. Команда сиз түшүнүктүү киши экенсиз. Мындай кылабыз. Азыр мындай кылышты айттык. Мына кишилер арыз жазсын, кол коюп берсин фамилиялары менен. Мына. Бул жактын жашоочулары экен, Баткендин жашоочулары экен. Анан ушул кишилер бүгүн жакшынакай ырыскысын жесин ошол жака бериңиздер. Ал берилет. Азыр тартып даже силердин көзүңөрчө баяктан Биздин канча киши көзүбүзчө кетип атат. Мояка отуруп алып, любой. Дагы жана кайсы жактардан жетпей атат дедиңер? Просто интернетке көрүнгөн. Карабулакка эмнеге жетпей атат? Карабулакка. Карабулактан ким келди? Карабулакка эмнеге жетпей атат? Биз таратабыз. Биринчи күн бир лабы барган. О жерден 2 адамга бир нанды жолдош туратады. 2 адамга бир нанды эсептеп бөлүп бергенбиз. Картошка 300 граммдан тийгенчи. Ал ошол күндө жарымыга да жеткен эмес. Андан кийин ошол менен өкмөт тарадан жок. Ар жерден келип атат. Кечеде келген дагы вообще аз көлөмдө. Өтө аз. Азыр мен сизге көрсөтүп коеюн. Мына жаштар мына жерде мен группамды көрсөтүп коеюн. Бизде буяктан барып алганда биз өзүбүз жаштар мына акча жыйып продуктага мына. Бүгүн да кече мен окуп коеюнму? Кече элим барсыңбы дегенден барып калды. Жакшы кичине. 89 жокорак 2000 сом. 95 пас 2000 сом. 89 пас. Жыл-жылынан болуп туруп берип аткан турбайбы? Берип атат. 2000 сомдон 1000 сомдон кылып. Бул жалаң ушундагы мына. Мына биз продуктага по факту. Канчасында болуп атат бул? Кечеге. Биз кече жыйып ала элек. Күн помощь барды, акчабыз турат. Дагы кимдерде болуп атат бул жагдай? Кайсы айыл өкмөттөрдө болуп атат? Саар менен барып келген мектепте окат жеткенине жетип атат, жетпегенине жетпей атат экен. Саар мына үчтөөдөгүлөрдү апарып таштап келгенбиз бизчи. Ошого прямо апарган жакшы. Мен көз менен көрүп келдим. 2 мектеп, садик, анан үйлөрдө бар. Таанышы барлар ток отурат, таанышы жоктор ачык отурат, ачыгын айтайын. Аты жөнүңүз ким? Абдырайым Айбек мен. Мына Бишкектен эмес, дүйнө жүзүнүн Баткен элине ушунчалык мекенди сүйгөн инсандар абдан чоң жардам берип. Алла разы болсун. Бирок азыр моундай бюрократия кылып аткан чиновниктерге барып суроо салабыз азыр биз. Жолдун баары толгон фура биз Бишкектен келет атабыз. Жалаң Баткенге жөнөгөн жардам. Жол ката. Бирок моунтип силер эми мындай кылалы. Азыр ар бир жетпеген жерден өкүлдөр бизге кошулуңуздар. Представитель болуп. Биз азыр бул жактын губернаторуна барабыз маселени. Моундай шалтай-балтай контораны моундай тартипти эмне үчүн көзөмөлдөшпөйт алар? Маселени коюп, экстренный силерге жардам жете турган жагдайды ачып беришибиз керек экен. Дагы жетпеген жерлер болсо байланышыңыздар. Кайсы жерлерде жетпей атат? Урматтуу көрөрмандар, кечээ биз келгенде бул жерден такыр киргизбей койгон. Азыр ачык экен, кирип акыбал кандай, жагдай кандай, бул МЧСтин склад экен. Бул жакта келген товардын баары дал ушул жерге түшүп, ушул жерден таркатылат экен да. Биз азыр алдыда бул кандай шарттар болуп атат, эмне болуп атат, сиздерге ачык көрсөтүп беребиз. Канча тонна жигиттер ун бар? Болжолду. Капка көтөрүп жүрбөйбү? Ошого Ошол билеби? Бул жак целый ун экен, Бул жактардан нелер бар? Нандар экен. Бул качанкы нандар? Могу катып калыптыр бул нандар. Карасаңыз могу? Бүгүнкү нандар бу. Неге элге жетпей атат? Могу карасаңыз могу таш. Таш. Ал эмеге жооп бербейм. Салаттарга ташым мен билердичи. Жүргөндө билебиз биз, кайра жүктөп беребиз. Монда таштайлы үн чыгып атат мына. Катып бул нандар
Кор болуп кетти. Матрастар бар екен бұяқта. Бұл кроваттар екен. Қазандарды қараңыздар мұны. Айылдарға кетпей, неге бұл қазандар берілсе ол бойы, Шунun бары азыр түшті, қойыңызшы байке. Моğulар не? Бұл жақтар. Майлар екен, бұзгушонкалар. Кроваттар. Мұноларды неге мектепке бербей атасыңар? Мына адамдар жатып атат азыр, мектепте жатып атат, полдың үстінде жатып атат, спорт залда жатып атат. Мұны кроваттарды бербейсіңер бұл жаққа. Мына урматтуу көрөрмандар, бұл жақта тамақ аш азықтары дерлік қатып нандар болбой қалған. Бұл жақта кроваттар бар екен, қазан аяқ, бүт керекті күнімдік жашауға тиішті мұқтаждықтар. Елдер бүгінгі күнді жаңағындай ооруканада, жаңағындай спорт залдарда ешбір шарт жоқ жақта жашап атат. Ошолорду берсе болбойбу деген суроо пайда болду. Бұл жақта қатып отырғанның не керегі бар? Бұл жақ полный толып тұр. Военный самолет учат Бишкектен. Дрон керек болуп атат, балдар деп бизге информация келет. Военныйларга дрон керек болуп атат экен деп. Biz drone издеп кымбатынан карадык. Атайын жанакы именно пограничниктерге баягы алыска уча турганда бир дрон $2,5 миң. Буну цумовскийлер жөнөтүп атат. Цумдагы балдар чогулуп, цумдагы балдар акча чогултуп, ошол дронго деп $10,000 дронго берилип атат. Дрон алынат, андан тышкары 60 Powerbank алынып атат дагы военный самолетко салып жиберет. Кайсы кетип атат ближайший десе, гражданский жок экен, военный бар экен. Лейлекеби, Баткенби билбейт. Баткенге сен о дейт дагы военный ошо самолетко салынып, мына жок. Салынып туруп жөнөтүп атат. Военный самолет менен кетти. Биякта не могут найти. Биз азыр Assalomu alaykum janob, dronlar боюнча ошол жака салсаңыз, могу WhatsApp азыр срочно. Дагы закупочныйларды көрөлчү. Сиздерде мындай болуп атса кандай болот? Эл силерге ишенип берип атса. Анан силер каяка кеткендигин билбесиңер, ким алгандыгын билбесиңер. Бизге бир суроо. Адамдарчы курсак ачка жатышат дагы, эмнеге могунун баардыгы турат? Жок, туган, мындай болгон. Сиз эмнени сунуштап атасыз? Элге бергиле, түз бергиле. Кулунду максат айылында мага мына голосойлорду жөнөтөйүн. Ошол жактан биз продукта жок, ачка калып атабыз деп атат. Так. Эмнеге ошол жакка кетпейт атат? Мындай болот. ГУМК келип атат. Келгенде бардыгын эле азыр мындай болот. 4 машина келсе, 4 машинанын 4-өө тең по местам сразу эле жеткенге мүмкүнчүлүк жок болот. Кээ дөңгөлөгү жарылып калат. Кемирлерин грузон тиги алыстан келгенде жок, аны сураган жок. Компрессор жок. Компрессиясы жакшы болбой, көтөрө албай, жете албайм дегендер бияка түшүрүп атабыз. Атак келген машинанын баары бул жака түшкөн жок. Келгенде эле сразу сурап атабыз. О жака жеткире аласың, тияка жеткире аласың. Жеткире алам, о, давай, бүгүн марш. Жеткире алам, ушинтип кетип атат. Келип бияка түшкөн жок. Барбай атпайбы элге. Лично мен Прадада келдик. Прадага салып алыптыр. Ошо кулунду максатка алып барайын, эл менен сүйлөштүрөйүн. Азыр. Жүрсө, сыртка эле сүйлөшөт. Азыр. Кече Ол жак ачка келди, кулундан кече. Ошо кайдаш керек болду. Азыр. Идеальный болуп экен. Бул проблеманы эч ким чечкен. Деген военный болгон экен. Ошонун бардыгын ордорду мен так чечип беребиз. Муну биз таратканда. Мындай бөлүп турупчу, таратып туруп берип атат да. Элдерчи, бул болсо местный жительдер иштегендер да. Мисалы булар болсо бул күндүзү таратып туруп, үшө карап туруңуз мына. Могу жакта түндөсү таратып жүрөт да. Булардан сурап чалышып атам. Үйүндө бар экен, киргенде карап коюлачы десең, могу алып келген бечаранын кичинекей пакети ошодон башка эч продуктасы жок дейт да. Могу складировать этип турганда толку жок да. Жок, түшүнүп атам. Эми азыр мындай болот да. Бул машина келди. Эми азыр бул машина келгенде Этакта макарондорлорго чаң жабып, чаң басып кетип байке. Силер мындай кылышыңар керек экен. Негизи МЧС тарынбаңыздар. Ел жөндөн жөн эле жалган сөз айтпайт мындай жагдайда. Биз да көрүп келдик. Мына тетиякта Сай деген айыл бар экен.
Ал жака такыр барбайт экен эч ким. Катыраң деген айылга бизге тетиги эмеге мына 40 километр алыс тетиги эмеге бардык биз. Согбентке бардык. Ал жерде да жок мисалычы. Анан эми силер мындай бул жакка каттап анан айыл өкмөт кол коюп анан аким кол койдурбай эле түзүл айдагыла. Утсаңыз бир суроо сизге. Катыран деген айыл билесизби? Мындай. Сиз суроомо жооп берип коюңузчу. Катыран койсоңуз Катыран деген айыл билесизби? Сиз мен суроомо жооп берип коюңузчу, билесизби? Ал мен билгенге мен милдеттүү эмесмин. Хорошо, жок, хорошо. А билесиңерби? Эми угуп турсаңыз до конца. Ошол жакта 6000ден ашык беженецтер бар. Ошону билесиңерби силер? Мен сүйлөгөнгө жооп мүмкүнчүлүк бериңизчи. Биз МЧС, биз ал жакты билгенге милдеттүү эмес. Биздин максат жеткирүү, муктаж адамга жеткирүү. Ал кимге канча муктаждык бар, жергиликтүү бийлик органы бизге потребность бериш керек. Бул жакка момча жеткирип бер, буга момча жеткирип бер. Мындай кылыңыз, чыгыш номерлерди көрсөтүңүзчү бизге. Эмне чыгыш? Могу жактагы чыгыш номерлерди. Чыгыш номери менен балдар иштеп атат. Жок, могу чыгыш номерди. Бул каяка кетти, эмне кетти? Ошону ачсаңыздар. Ким? Бул жакта чыгыш номери жок. Чыгыш номерди балдар иштеп атат. Буякта? Ал жакка тоскоол болбой эле болот. Жок, тоскоол болбойбуз. Биз ошол жакты көрүп коелу. Мына көрүнөт. Дрон келсе, өзүңөр билбей атасыңар. Дрон көрсөтүп бербедикпи жаңы? Ал кайра кетти. А неге анда чек арадагыларга бүгүн сурасак дрон жок деп атат? Эми ал жок десе, ал мен милдетимде ошол ал. Информация болушу мүмкүн. Азыр эме кылалы? Тактадыңарбы мен? Баарын эми секретный кыла берсеңер анда. Муну жака деле эч кимди киргизбей, эшик тосуп баарын эле өзүңөр секретный деп эле ишти кыла бергиле анда. Всё, хорошо. Жетиптирби? Могу картошкалар эмне буякта күндө турат? Түшүп атат. Тияка эметпеш керек болуп атпайбы? Батпай калып атат. Элге бергиле да муну, эмне кыласыңар? Келгенге берип атабыз. Азыр эле келип түштү, бүгүн эле. Мына эми, мына могу жыттанып сасып кетиптир буякчы могу. Азыр келген эле жытталган жок да, ошоктон кегичип. Жок, могу жытты көрүп атасызбы, мусордун жыты. Азыр эле келди. Канча күн болду анда? Азыр келсе ушундай жыттанабы картошка? Мени уксаңыз? Жок, бул казып алып келген жок да, канча күн турган жакта. Мисалы азыр тигине 8 машина турат Бишкектен келген. Азыр Рават айылында, азыр муну түшүрүп эметип жүрбөй эле, Рават айылында 1200дөн ашык эмелер бар. Ошон үчүн муну азыр түшүрбөй эле алып келген представитель менен ага сүйлөшүп туруп, азыр бияктан сүрөткө тартып туруп, буну бир старший машина берип, биздикилерден, биздин билген. Тияктан айыл өкмөт ушулар тозуп алат. Качып жүрөбүз. Мына эми буларгачы, баке. Суу башыдасың, эме Бозадырда жатасыңар. Келдик бияка. Мындай кылалы баке, командир. Бул адамдар барып акимге же айыл өкмөткө кол койдуруштун кереги жок. Булар деген булар муктаж, азыр сразу жазабыз. Буларга азыр эмне керек экен кирип отуруп, анан кийин жазабыз. Un керекпи, картошка керек болсо. Анан акимият кайда бербеңиздер буларды барып. Жок, акимиятка эмес. Бияка келгендер бияка келет, акимиятка бараткандар акимиятка барып атат. Ошон азыр буякта азыр биз келсек бул аксакал кишинин анан буту менен жибермек. Айыл өкмөт келет деди. Мына машина менен келдиңизби? Айыл өкмөт көрдүңүзбү? Айыл өкмөткө келет, акимден алгыла деп антпей эле мына түз бериңиздер мына. Азыр көрдүңүзбү мен жанакы айткандай. Ой, берип туруңуздар. Мындай болот да, көрдүңүзбү? Азыр мисалы машинеси бар экен. Машинеси жок болсо анда биздин машина менен жеткирилет. Болду. Анда азыр канча киши? Машина менен келдик да. Канча киши? Азыр мен биз 2 семья. Бир жумалык продукт алсаңыздар берет бул кишилер. Мен да канча семья бар? Үй бүлө. Бул үй бүлөсү менен да биз келдик 2 семья бар үйгө. Урматтуу Баткен шаарынын, Баткен областынын тургундары дал ушул МЧСтин складына келип, адрес кандай болуп калат? Баткен шаарындагы эле эме МЧСтин склады деп койсоңор. Склад деп коелуш. Ошол жерге келесиңер, эч бир акимдин, айыл өкмөтүнүн арызынын кереги жок. Муктаж болсоңор келип ушул кишилерден алгыла. Жазылып, кайсы эмне кайсы товар керек экен. Тамак ашпы же кийимден туура келип калса, кийимдер бар. Бул кийим бар, эмес карайсыз. Ушундай эле кылып алгыла. Мунун эч бюрократиянын кереги жок. Силерге азыр экстренный жардам керек. Ошол жагдайда бул жакта и так биз көрүп чыктык, катып чирип, ирип кеткен жагдайлар бар экен. Эми нанды көрдүк да азыр нандар катып калыптыр. Нандарды келгенде кайра эле кетип атат да. Түшүрүп келет бүгүн. Кайра эле алып келет. Эртең менен түшкөндө кайра күндүз таратып бүтпөй атпайбызбы? Уал болот мына. Жесиң. Нандын биз скоропортчийлер бар го. Эрте тез эметкендер. Баягы сэндвичтер келиптир мисалы. Бирөөлөрчү сэндвич алып келип, аларды сразу эле таратып ийдик. Потому что алар чыктык азыр ичин көрүп чыктык. Анда
жүргүле. Бизге уруксат. Ооба. Макул, анда кирип алыңыздар. Макул, анда жакшы. Эч бир ойлонбой. Макул байке, ийгилик, жакшы туруңуз. Ийгилик. Денсаулыкта болсун. Ведомствомузда мен бүгүн азыр келдим. 3-4 саат мурда. Биздин биринчи багытыбыз азыр Бишкектен, дүйнөнүн булуң бурчунан, Кыргызстандын 7 облусунан келип аткан жардамдар канчалык түрдө өз ээсине жетип атат деген суроонун түйүнүн чечкени келдик да. Ушул жагдайды барып өзүбүз көп болду. Бул жетекчилер кол коюп, анан ошолордун астынан өтүп, анан алар уруксат бергенден кийин анан элге бергенди токтотуп эле элден келген элге мындай бир арыздын негизинде бир жөнөкөйлөштүрүп, абдан бир кырдаал ушундай болуп атканда жөнөкөйлөштүрүп эле жардам берип койбойсуңарбы? Элементарлуу кийим жетпей атат, башка жетпей атат. Ушу элден келген жардамды мына былтыр дагы ушундай болгон, адамдар наразы болуп калган да, мамлекетке ишенич солгундап калган. Сиз эми жетек ишиңиз көп экен көрүп атабыз, бирок ошол жака бир жооптуу адамды коюп, жөнөкөйлөштүрүп койбойсуңарбы ошол жардамды? Биз ушул нерсени абдан мындай таңдалып атабыз да. Гуманитардык жардам боюнча албетте кыргыз элинен айланып кетсек болот. Бүт гуманитардык жардамдар келип жатат. Күнү-түнү келип жатат бүгүнкү күндө. Биз ошол эле күнү мен телефондо ошол чек арада иштеп жатсам дагы телефондо мен тапшырмаларды коюп жатканмын. Менин бир орун басарым ошол жердеги гуманитардык жардамдарды бөлүү боюнча ошол жерде иштеп жатат. Бул өзгөчө кырдаал министрлиги менен бирдикте. Ар бир канча айылда канча эвакуация адамдар болду, кайсыл райондордо, кайсыл айылдарда турат, ошол тизмеде бүт бары бар. Айыл өкмөттөр ошол кимге канча адам келди эвакуация болуп, айыл өкмөттөрдү да билет бүгүнкү күндөчү. Бирок бүгүнкү күндөгү таркатуу тартиби мага маалымат түшүп жатат. Биз таркатып жатабыз. Кайсыл жактан сураныч келсе ошол жака биз жиберип атабыз деп. Азыр туруп туруң. Сиздин айтканыңызды мен жазып алдым. Мен эртең менен ушул маселени биринчиден баштайм. Сиз өтө туура айтып атасыз. Бардыгы жеңилдетилген тартипте эле кылбайсыздарбы? Элдерден келип жаткан жардамды элдерге жеңилдетип бербейсиздерби депчи. Өзү негизи башкаруу системасы да өтө жөнөкөй болуш керек да. Бардык. Буну мен эгерде ушундай маселелер болуп калса, мен сөзсүз түрдө сиздин сурооңузга мен көңүл бурамын. Буну жөнөкөйлөтүп беребиз. Андан тышкары мына бүгүн эле келип жатат, мага киришип жатат, Ысык көлдөн келип жатат, Ноокат районунан келди, Жалал Абад областынан, Ош областарынан, шаарлардан келип жатат, айтып жатат, биз ушул айылга апарабыз буну. Сиздерге бербей дегендерге биз эч кандай тоскоолдук кылбай, биз аларга айылдарга атайын ушул жерден өзүбүздүн кызматкерлерди берип, машинага түшүрүп, ошол жерге жеткиртип атабыз да. Бирок ошол азыркы складтан берилип аткан гуманитардык жардамды жанагыдай арыз жазып, ал уруксат берсе, андайды мен эртеге токтотом эгер болсо. Мен аны буну сөзсүз түрдө текшерем. Ошончолук оорлоштуруп койдубу депчи. Мен сөзсүз түрдө буга көңүл бурам. Сиз айтып атасыз азыр ушул турукташ керек дегенде мындай депчи. Анан бул жагдай болду да. Мисалы үчүн акылы бар киши кайра-кайра анга түшө бербейт да. Бул жагдайдан кандай сабак аласыздар? Эгерде дагы бир жолу ушундай кайталанбайт деп кепилдик бере аласыздарбы? Жарандар кантип ишениши керек? Же кошумча армиядан, мисалы үчүн эми биздин мындай жаран катары оюбуз, армиянын жүрөгүн Баткенге алып келиш керек деген гана бир ой калды да. Ушул жака армияны күчтөп койсо, абдан жакшы мыкты деңгээлдеги биздин артисттерди бул жака койсо, адамдарда дагы ишенич пайда болуп, демек ушул жакта коопсуздук болду, биздин аскерлер мизин кайтарат, эми мыкты бардык нерсе кемчиликтер болбойт дегендей бир ойду жаратат да. Эми ушул жерден сиздерде ушундай ой барбы? Аскерлер да кошумча күч тартылабы? Дайыма бул жакта ушундай бул нерсе болбойткан деңгээлде өзүңүзгө күч болобу? Бул биринчиден дагы ушул куралдуу инциденттер эмнеден чыгып атат? Бул чек аранын чечилбегинен чыгып келе жатат. Бүт ушул жерде канча жылдан азыр жооп болуп атпайбы? Сиздер күч органдарын, армиянын жүрөгүн ушул жака алып келгенге бир сүйлөшүү албетте. Азыр мен сөзүмдүн аягына чыгайын, бөлбөй туруңуз. Бүт ошол куралдуу инциденттерге мен өзүм катышып келдим. Ар бир инцидентке мен катыштым. Ошо канча жылдан бери болуп атса, бүгүнкү күндө мен бул кайталанбайт деп мен кепилдик бере албаймын. Качан кепилдик болот? Качан ошол жерде чыр-чатактын баары токтойт? Бул биринчиден чек ара чечилгенде. Экинчиден ушу коңшу өлкөнүн ою өзгөрүлгөндө.
тынчтыкта жашайлы, достукта жашайбыз дегенде, эгерде коңшу өлкө бир жерге кирип талашып, ушул жер биздики деп кирип кетпей калган убакта ана тынчтык болот бул жерде. Ага чейин тынчтык болот, биз согушпайбыз деп айтыш кыйын. Ошондуктан ушундай коркунуч болгондугуна байланыштуу албетте сиз айткан армиянын жүрөгү Баткенде болуш керек. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Баткен шаарынын номер 3 мектебинде турабыз. Өзүңүздөр көрүп аткандай, бул жакта эвакуациядан ушундай келип, конуш катары мектептин имаратында жайгашып, ушул жерде жашап, тамактанып, күн өткөзүп аткан биздин жаш балдар, апалар, кары-картаңдар, эркектер, жалпы эле ушул үй көйгөйүнөн улам ушул жерге жайгашкан жашоочулар. Азыр эми кандай болуп атат, эмне болуп атат, биз бүгүн дал ушул жерде өзүбүз түнөп, акыбал кандай экен, кандай мамиле болуп атат, кандай жардамдар келип атат, элде кандай кыйынчылык болуп атат, биз өзүбүз жон терибиз менен сезүү үчүн дал ушул жерге бүгүн биз дагы конууну туура көрүп атабыз. Кандай уулдарды, кандай баатырларды жоготуп, мындай кан жутуп турган мезгилибиз. Жок, жөн коелуңуз. Кандай болуп атат? Канча күндөн бери бердесиздер эже? Мындай мен бир нерсени мындай көрөрмандарда бизде мындай да, биз бирөөнү жасалмалап же мындай биякта реалдуу турмушкунда болуп атат, жакшы экен, же бул жакта жаман, жакшы болуп атат, жаман экен дебейбиз да. Кандай болсо ошондой көрсөтүп көрөрмандарга бир ачык маалыматты берип, мына чет элден, Бишкектен, Кыргызстандын бардык аймагынан сиздерге көмөк, жардам иретинде ар кандай жардамдар келип атат. Биз өзүбүз да бир жардам иретинде сиздерге уюштуруп, бир аз помощь алып келгенбиз. Анан эми аскерлерге берип, азыр дагы элге бергени, дагы эртең улантабыз ишибизди. Бирок бүгүн ушу кечкирип кеткендиктен ушул жакка конууну туура көрүп атабыз да. Кандай болот атат? Атыңыз ким? Мындай окуя кандай болду эле бир сиздердин энелердин жүрөгүнөн уккубуз келип атат да. Эжеке келбейсиз буяка. Сен кел Зура өзүң кел. Эсинесин окуп турсуң, эжеке. Стол бергиле, бул эжеке өз келсин. Жок, сен келерсиң. Али кел. Иштебейм баары сүрөйм. Эмак каптырыз. Плов ким кылыптыр? Бисмилла. Damlı eкен, yumuşak eкен de sonuna. Damlı eкен. Zura ecesiz mi? Aşk olsun alımızda. Ece kандай болдum da okuya. Айтып беріңізші мындай бір енелердің жүрегінен шыққан несені оқуыңыз келіп жатты. Біріншіден сіздерге шу Баткен районына қош келіпсіздер, Баткен облысының Баткен районына. Ошо сіздерге чоң рахмат, бізді хабар алып, елден айланса болот экен, ел ушунчалык жардамды берип атышат. Разы болсун. Эми ешкимдин башына салбасын мындай күндөр. Былтыр эле биз баарын ушу переживать эттик эле да. Былтыр да ушундай болгон да. Биз ушу именно коргоочу чегарачылар десек болот да. Себеби дарыянын аркы бети тажиктер, бу эрки бети биз жашайбыз. Кайсы үйдө, кайсы Достук айылынан келдик. Достук айылынан, Баткен районуна караштуу Достук айыл. Лелик району эмес, Баткен району Достук айылы. Бизде суу бою карабак дечү эле да мурда. Мен ушу жерге түшкөнүм азыр 25 жыл, 26 жыл болуп келин болуп барган. Достукка. Ошол жерде жашадык, балдарды чоңойттук, өстүрдүк, канча жыл жүрдүк. Мына баары алакабыз жакшы элек, барып келет элек. Баары кайната кайнелер өтүп кетти, кары-картаңдар. Эми ушу 2-3 жылдан бери тынчтык жок да. Коркуп жашайбыз. Былтыры ушу тополоң болду, үйлөр күйдү, 10 үй күйдү дарыянын боюндагы. Менин үйүм дагы күйдү, кошунамдык дагы күйдү. Эч нерсе калбады. Не болду анан? Анан жаңы салдыңыздар беле? Ыйладык, нары болдук, бери болдук, самсап жүрдүк ар жакта, палаткада жашадык былтыр. Анан Түркиядан үй салып бердилер жардамга келип. Түрк мамлекети бөлгөн экен. Турциядан баягы кече түрктөр салган үйдү өрттөдү деп дагы интернетте жүрбөйбү? Ошо Сиппанел деген кайра дагы өрттөдү? Жана көк үй, ооба. Ошол үйлөр салып берген эле. Биз ноябрь айында киргенбиз. Bir ayda turguzуп мындай тез эле койчу үйлөр экен да. Киргизишти, кирдик.
Эми ушунусуга шүгүр дедик, душ, ванна условиясы бар, аристонду коюп берди. Эми слифтерин өзүбүз жасадык го, анан ичини ушу элдин жардамы менен толтурдук. Бир нерсе кылып килем алдык дегендей, тууган уруктар жер диван алып берди, жабан алып берди дегендей да. Эми казан аягыбызды нөлдөн баштап толуктадык эле да, мындайча айткандачы. Эч нерсе ийне жийим калган эмес эле мен. Тонуп кеткен балакмактар. Күйгүзгөн тологон былтыры да. Жарып ийишкен. Быйыл көрдүңүздөрбү? Бар элексиздер деп киргизбейсиздер сиздер да. Түшүндүм. Эми могу жардамдарга келели. Дүйнөнүн булуң бурчуна. Мен айтып өтөйүн. Азыр мына Дарыянын бойуну бизде биринчи тосу берсе деп атабыз. Ой пикирибиз азыркы. Анан бир городок көө берсе, городок куру берсе, сеп панелден эмес жакшынакай кирпиштен, огнеупорный, биз коркпой турган жакшынакай үйлөрдү салып берсе, мектебибизди восстанавливать этсе, и еще биз дайым талап кылып атабыз. Бияк тараптан бизге 4 сөттүкпү, 5 сөттүкпү жер берсе, биз шакайын там салып койсок, бияктан качканда биз түндө кимди үйгө барабыз? Мына качып атабыз, талалап жүрөбүз, жашына турган жерибиз жок. Экиден үй кылып коюш керек деген сунушубуз бар экен, Эми жок, биз мурда ушу талапты койгонбуз. Огород бергиле бизге. Бияктан качканда биз четке кичине алачык салып алып отуруп турайлык дегенбиз да. Өзүбүз салат элек. Жер берсе сиздерге. Жер берсе, хотя бы. Азыркы мектептегидей жүрбөйсүздөр. Үйдө келип отурасыңдар, тичкейлеп отурасыңдар. Эми биздин оюбуз азыр ушундай болуп турат да. Эгерде бизди ушул жерде кармап калабыз, элди кармаса, границабызды, Кыргызстаныбызды целый кармайбыз десе, ушуларды караш керек да. Эми азыр биздин ортодо оюбуз ушул да, биз постоянно эле ушу талапты коебуз. Президентке да жазганбыз, бизге хотя бы 3 сөттүк жер берсин. Биз Бул жактан Баткенденби? Ооба, Баткенден. Жер барбы негизи? Жерденби? Эми граница коргош үчүн таба берсе болот дейм да. Мына бар да, жаңы жерде. Сиздер анда көп кабаттуу үйлөрдү салыш керек, Жүргөндө да бар, көп кабаттуу салса, андан дагы жакшы. Запаска керек да бизгечи. Жакшы, мына бул элдин чыныгы мындай бүгүнкү муктаждыктар экен да. Азыр биздин жүрөгүбүздө шул турат да. Эгер бара турган болсок, бизге биринчи безопасность, и еще жакшынакай кылып городок куруп берсе, туруктуу жакшынакай үйлөр. Качканда шак келип турасыздар. Биздин үйлөрдү саганда ок өтпөйт деген. Азыр күйүп калды мына. Мына видеосу келди мен деп туратабыз. Менин үйүмдү именно күйгүзгөн. Эч нерсеси. Сана түтөп аткан көк үй. Түтөп? Ошол. Эми мындай кылалы. Дүйнөнүн булуң бурчуңунан, Кыргызстандын булуң бурчуңунан жардамдар келип атат. Жетип атабы? Азыр мен сизге жардам жөнүндө бизде өтө проблема көп. Не болду? Азыр бизге эч нерсе келген жок, чынын айтсам. Биз кече качып тыркырап жүрдүк. Кадамжай, Бозадыр. Мана Каяктан келдиңиздер? Биздин айыл Кадамжайда, Бозадырда, оягы Хайдеркен, биягы Ош, Бишкек. Айтып атышпайбы? Биз ошол эвакуациялангандарға жеткизип атабыз. 5-10 үйдөгүлөргө жашап аткандарга киргизип атабыз. Ана мен сага айтайын, биз качып Бозадырга бардык. Бирөөдүн үйдө 50 адам жашадык. 20 жаш бөөк. Шейте келин аш кылып берди, бир жолу курдак кылып берди. Майли рахмат, Аллага шүгүр, шону жедик. Не паста барат, не пайпак барат. Эч нерсе жок. Анан бул жерде тургандан коркуп, сыртта Айдеркенден туугандарыбыз келип машина менен алып кетти ушул жака биздичи. Мен өзүмдү ушу тууган уругум менен алып кетти бөлүп. Себеби ал жерде адам көбөйүп кетти да, жатканга жай жок, бир кырабыз менен жаттык. Айдеркенге бардык, сырт айылына барып ал жерде. Бир үйдө канча жашадыңыздар? 30-40 киши жашадыбы? 2-3 комнатасы болсо, бир үйдө эркектер, бир үйдө жаш балдар ышкылып бөлүнүп жаттык да, ушинтип кыйналып кеттик, действительно кыйналдык. Анан бияка качан келдиңиздер? Анан сыртка бардык, сырт айылында бир күн турдук, бир кече. Ол жерде дагы балдар көп, аялдар көп, улам качып баргандар кире берди, ошо жаап коюп, бизде көбү ошо сыртка Айдеркенге айдады да. Берде барып бир кече жаттык. Эртеси күнү кече саарып турсак, кечке мал уже приказ келди, кайтабыз айылга, кайтабыз дедилер. Кайтып келдик, соктон өтүп бир нерсе кылып баягы. Паспорт текшерип калыптыр бүгүнчү. Тажиктер, Өзбекстандан. Барганда тоскон эмес, кайтканда уже метрке сурап, бир кайным бөөгү менен өтө албай калып кетишетти. Али бөөгүнүн паспорту метркеси күйүп калган экен үйүндө. Өткөзбөдүлөр. Олар калып нар жак менен айланып келди Кадамжай менен. Через Актурпак айланып келишти да. Анан биз келдик, кечке келип, мына Баткен шаарынын жанында ар ким ар жерде жайландык. Бирибиз Бужунда, бирибиз Кызыл Жолдо ошол жерге кирип жаттык. Тууган уруктардын үйүгө да. Туугандарда жаттык. Анан
Эртең менен туруп анан келип губернаторго кирдик, помощь боюнча айттык. Биз мисалы кийимдери жок чыкканбыз. Ич кийим керек бизге, мыло паста керек деп кирдик азыр жана. Не деди? Анан бөлүнүп атат, берилип атат деди, бирок действительно жок бизде эч жагым жок. Аны сага айтайын. Келет деди, бүгүн күтүп келет. Бүгүн кайсы келет деди? Ушу элге жайда шитке жайлангыла шитке келет деди. Анан Бүгүн келди ошондо азыр? Жок. Кече бир жолу продукт алдык. 1 кило шакар, 1 кило гречка, күрүч кылып бөлүп берди. Андан башка жок, кийим кече жок. Мен балама пайпак издеп саардан бери баткенде айланам, магазиндар жабык. Жалаң аяк битте шоқ. Эч бир кафе, магазин иштебейт экен азыр. Оода. Себеп качып жүрөт адамдар талаалап. Балам шортик пайпак эмеси менен чыккан, футболкасы менен жалаң аяк. Пайпагы жок. Пайпак алайын десем жок. Машина өзүм болону октон жарылып тешилди кызыл белде. Абиез менен качты, кызыл белге түшсө, уже ок атылып атат чачырап. Манастын асты менен абиез адыр менен качканда октор тийип балонубуз жарылды. Балон ала албай атабыз, акчабыз жок, айлык тейлек. Мектеп андай чогуп калды, мектеп полностью күйдү, садик күйдү. Азыр эч бизде банкоматыбызда акча калбады. 1000 сом калган эде, бензин куюп келдик. Ушундай акыбалдабыз биз азыр. Анан ушул губернатор не деп атат? Губернаторга барсак ушу замы келди баягы. Замы сүйлөштү, эми которуп атабыз, сүйлөшүп атабыз, бир жерге штаб ачкандай мындай деп бизди чыгарды. Ушундай болду. Анан мен азыр айтайын дегеним, ушул помощторду через аким, через губернатор, ушуларды аралаштырбай алып келген адамдар МЧС тапшырса, даже через айыл башчысын да кошпой туруп бизде. Ушу матрасында. Биздин айылды особый неме кылып туруп, мисалы биздин айыл тыптый болду. Чын жанагындай муктаж үй бүлөлөргө. Себеби биздин айылда азыр бардыгы муктаж. 70 үй болсо, талкан күл болуп калган. Азыр мен видеолорун көрсөтөм сага. Айылыбызда битте дарак чөөн калбады, эчтеке калбады. Бүтүн үй жок. Сиздер барыңыздар бир айылданбы? Кайсы айыл болуп калды? Достуктан. Достук айылы, Баткен району, мына бунун үйү, мына шулардын баардыгы азыр жүрөк кана отурат. 20 жылдык жыйганыбыз, 30 жылдыгыбыз күйүп кетти. Өрүктөрүбүз бар эле. Канча өрүк? Малдарыбыз да бар. Канча өрүк кылдыңыз силер? Меники бир 3-4 кап бар эле да. Сорттоп койгондо жакшы жаман кылып. Канчадан килограмм ошондо? Ошондо 400-500 өрүктөрдө. 500. Ошондо канча сом болот эле 3 кабыңыз? Болжолду. Таразда канча? 20 миңден где-то 60 миң болуп да, кене. 3 кап өрүк 60 миң сом болот. Кымбаттады да быйыл. Кече мен бир кап сатканда 24 миң болду. Быйыл эми өрүккө Кудай бербеди, жакшы болду да. Сен ачы бир кап сатсам 24 миң акча болду деп өтө сүйүндүм эле да. Кызымды Бишкекке алып барып окууга жайлап келдим да, ошо акча мененчи. Ошол жерге жайгаштык Бүгүн келип, Бүгүн келип биз губернаторго кирдик да. Бизге жашай турган жер таап бергиле. Элибиз чачыра ар жакта жүрөт, жардам ала албайбыз дедик. Мисалы жардамдар келатат. Биз Кадамжайга баратканда бир 50 фура өткөн бекачы жардам. Эл чачырап жүрөт кимге керек? Анан биз бүгүн талапка киргенде, губернаторго жана жардамчысы келип киргенде биз айттык. Ушундай бизге бир жай таап бергиле. Биз топ бололу, анан келген жардамгадан кабардар бололу, алалы керек дүйдү, ич кийим керек бизге. Первый необходимый гигиеническийлер керек дедик да. Десек ушу жерди сүйлөшүп, жана келип жайландык да, мына катарга полностью келип жайландык. Эми ушул жерде турабыз, калгандары дагы чакырып атабыз. Дагы эле жүрөт, элибиздин жарымы Ошко чейин кеткен. Бирок баары бирөөдүн элиде кыйналып атат да, олар балдары мененчи. Жаш балдары менен ушуга келип. Мына урматтуу көрөрмандар, биз азыр дал ушул номер 3 мектепте түнөдүк. Бул жактагы шарттарды, акыбалды сиздерге дагы бир баса белгилеп кетели. Мына биринчи эле келгенде ушул раковиналарда ушул жерден кол жуушат экен. Бул жерде ушул Достук айылынын жашоочулары ушул жерден мындай бир эртең менен кечинде тамак астында колдорун жууп туюлат. Караңыздар, бул жерде бул жөн эле суу, мына суу. Бул жерде самын элементардуу, самын, зубный паста, тиш жууган жок эч нерсе. Ушуга кандай канча жардам келип атат жок дегенде ушул жерди камсыздап койсо болбойбу? Андан сырткары кирдиң, мындай тазалык маселеси. Бул жерде мектепте канча көп киши жашап атат. Бирок моундай колдорду караңыздар, мындай жуулган эмес. Эми жууп аткан деле шарт жок азыр, бирок
Бул жакта мектептин тазалыкта кызмат кылган мындай кызматкерлери келип ушундай учурда кызмат кылса болбойбу? Мына бул жакта жаттык биз. Бул жер айнектер, суук. Бул жакта канча жаш балдар, кары картаңдар, аялдар мисалы үчүн жашап атат. Суук түшүп калган. Кечинде кадимкидей жылуу кийинбесең, бул жакта мындай тоңуп каласың. Эми дагы бир аз күндө кандай суук болот? Эмне бул жагдайга даярдык кандай болот эми адамдарда? Мына ушундай көрүнүш. Аты жөнүңүз кандай апа? Аты жөнүм Момунова Рабия. 3 уул 4 кызым бар. Кызымдын бири Раватта, бирөөдүн бир чарбагада качып жүрөт. 2 келиним балам балдарын алып Бозадырга кеткен 6 баласы менен. Анан чоң келиним 2 баласы менен Кызылкыяда. Калган биз чалдын жайда жатканга байланыштуу эч жака кача албадык. Şu balаны кап келип шетте карап отурамын. Азыр да бир кызымды шетке чакырып алдым. Келе берейин, ушундайрака келе берейин. Балдар ошкап кетем деди, көнбөдүк. Биз муну кеселсиздирип каяка барабыз деп. Шунтуп отурабыз эми. Şu азыр силерге жардам кетти деген şu чалга пак берсе барбы деп. Келди беле сиздерге өзү? Жардам алдыңыздарбы? Жок, эмди келди да. Şu шетке көрөйүкчү деп чыктык да шого. Жок, өкмөттөн буну эми жок, өкмөт бизди билбей там өйттүк. Биз жазылсак билет да. Биз ойт деле отурабыз да жашыны беле. Балдар менен, чалым менен. Бир чоң балам барып калдым, атаң карашасың деп. Болсо onu ham kete ver, koy бар. Bir balam şu jokерler менен şu başынан beri жүрөт. Көкташтан качып келдиңиздерби? Көкташтан качып келдик. O bala şeyde soldattарды карашып неме кылып ол жүрөт жакта. Ол өзү уши бала. Дайым уруштун башыда. Ойбай автомат көтөрбө сен десем мен бойт. Апа бойт. Айыл коргош керек. Кыргызстанды коргош керек. Ал кебейт. Убак саат бир келип кече жол ачык экен. Анан бизден кабар алды да кайтып кетти. Шундай да ахвалыбыз. Эми аркамда тажиктардын ana шундай турамын. Олардыкы күйүп кетти. Эми бизде ойты башка жүрөк жок. Актында эскелбем ончо кагандар күйгүзүп кетип атат экен. Келген жүгүбүз мына буюрса. Аман эсен келди мына ички аскерлер бөлүгүнө. Бишкектен келаткан жанагы генераторлар бүгүн биздин жоокерлерге абдан аба менен суудай керек болуп аткан каражаттардын бири экен. Тоо ташка көтөргөнгө жеңил, сапаттуу 707-чи аскер бөлүкчөгө алып келип, ички аскерлер бөлүгүнө тапшырдык. Буюрса ээлерине бердик. Мен кийинчиликке алмай эч жакка жүрбөйм дейт. Амана эми. Бут кийимдер мына бирөөсү түшүп калды. Бизе мына салон керектер алат. Şu mına iyice aldı. Tuğanlar mına naskiler geldi naskiler. Matrastan. Artık mı? Mo женский emekin ayaldarga бериңиздер. Rahmat, Allah razı olsun. Bölüşüңүздөр mo. Ayaldarga. Elibizge rahmat, kavur kılayık. Rahmat. Amin. Kana. Allah Taala жалпы elibizge бейкуттук тынчтык кылсын. Амин. Ушу жардам жөнөткөн эл журттун омурлары узун болсун, ызыкылары палван болсун. Zamanınız tınçlık olsun. Dünyanın çar tarafına cüyörüp ötedi. Ap kelgen azamat silerdige dağın Allah razı olsun. Başkan kadamılarga razı olgula. Bugünden keyin bunda bekçilik zamanında kaytalanmasın. Komşularga da Allah Taala insaf tapıp versin. Zamanınız tınç bolup kuşu kusançılıkta mansu bidikliğiniz, ıntibagınız ketmesin. Daima birbirinizi izzat hürmet kılıp kelgenlerde Allah Taala jol amandan versin.
Zamanımız tinch bolsun. Amin. Çoğun rahmat degan adamlar. Allah razı olsun. Onda yollar olsun, kolaylıklı, diloğunlardan olsun. Allah daim şeyler koldasın. Amin. Bizge yardım sakar şeyler de Allah koldasın. Zakardan alacak olur. Hudaya elimizge tinçilik, amançılık versin. Amin. Yaş askerlerimizden Allah Teala saklasın. Amin. Yaşlarga ömür versin. Sağ olunuzlar. Концерт печенье. Сколько? Военныйларға кетерсің. Жас балаларына беремін. Балдарды монпасы беріп қойсын жылы. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Баткен шаарынан 40 километр аралыкта жайгашкан Согмент деген айылга келдик. Бул айылга дээрлик 2000 жашоочу жашайт экен. Аларга ошол эвакуациядан Баткенден башка аймактардан 2000дей киши бүгүнкү күндө жашап атыптыр, бирөөлөрдүн үйүнө келип. Анан учурда ушул аймакка жардам жеткизүү маселеси абдан маанилүү орунда экен. Ошондуктан бул маселеде ушул жашоочуларга бир аз жардам келди. Ушундай. Печенье. Darkin. Ne koyuyor da bunu hazır. Hadi oyup dur banyosu. Orkana kadar çıkartsanızçı. Dağlardı. İyi. Bunday. Kiyimdir. Жүктүн ээлерине берүүдө мына жоопкерчиликти алып аткан мына чемпион мырзалар да чогуу ушул жагдайда баягы элге жардам дегенде жөн отура албай мына Бишкектен бери аманатты алып келген. Анда акыркы сөз анда. Бул азыр түшүрүп аткан аманаттарды сайга алып барат экен. Сайда эми ал жакта 1200 жараныбыз ушул эвакуация болуп ошол жерде жашап атыптыр. Ошон үчүн жиберип атабыз. Ал жака через Өзбекстан болгонуна байланыштуу жүк аз жетип атыптыр. Ушундай эми Кудай буйруса өз колубуз менен жеткиргенге аракет кылып атабыз. Анан сайдагы ошо жана түшүнүшкөндөй эле жашоочулар өздөрү келип бул жактан алып кетмей болуп атат. Самат мырза. Мына келдик эми акыркы точка ушул жер болду. Колдон келишинче жардам берип атабыз. Буйруса баары жакшы болот. Согуш бүттү буйруса. Эми ошо силерге чоң рахмат. Силерге дагы рахмат чоң. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз Баткен областтык ооруканасына келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде ушул травматологияга коляскалар, дары-дармектер, андан сырткары бир аз мондай тамак аш азыктарын алып келдик. Буйруса бул дарыгерлер бул Баткенде бүгүнкү күндө бардык дары-дармектердин ушул медициналык жардамдын баарысы акысыз жакшы көрсөтүлүп жаткандыгын айтып атышат. Анда бир батаңызды берип коюңуздар ушул элге, мекенибизге, жалпы ушул жигиттерге. Биринчиден биздин Баткен жерибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ушундай жакшына биздин жигиттерибиз бар экен, элибизди, журтубузду коргоп, канчадан канча биздин жакшына жигиттерибиз жан берип атат, шейит кетип атат. Ошолордун жайы жаннаты болсун, ошолорду Аллахым колдосун. Ана мана ушундай биздин жакшына жигиттерибиз бар экен, элибиз бар экен, мана ушундай кылып жакшына кылып биздерге күн помоштап келип атасыздар. Силерге дагы чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, өмүрүңүздөргө, жашооңуздөргө Аллахым береке берсин, эки дүйнөлүк бакыт берсин. Дайым элибизде тынчтык, аманчылык болсун. Ушул бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Амин. Кудайым бардыгыбызга тынчтык берсин.